2-февралда Гаагадагы Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык соту Украинанын Орусияны геноцидке айыптаган арызын кароону чечти. Украина Кремль Донбасста геноцид болуп жатат делген жалган айыптоолорду согуш баштоо үчүн шылтоо кылып 1948-жылкы конвенцияны бузган деп эсептейт. Москва бул ишти кароо буунун сотунун юрисдикциясына кирбейт деп билдирип келген. Гага соту Киевдин Орусиянын Украинаны геноцидке негизсиз айыптаганы 1948-жылкы эл аралык документти бузуу болуп саналат деген кеңесин жүйөсүз деп тапты. 2022-жылы Орусия Украинага басып киргенден кийин Киев Москванын үстүнөн 1948-жылы кабыл алынган геноцид жөнүндө конвенцияны бузду деп арызданган. 31 январда Гаагадагы эл аралык сот Украинанын Орусияга каршы арызы боюнча чечимин жарыялап, орус бийлиги терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жана расалык басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу тууралуу эл аралык конвенцияларды жарым-жартылай бузган деген тыянакка келген. Чечимде орус бийлиги аннексиялап алган Крымда украин тилиндеги билим берүүнү коргобой, бунун дискриминацияга каршы келишимдерин бузган айтылды. Бирок Орусияны келемте төлөтүү тууралуу талап колдоого алынган жок жана Крымдагы татарлар менен украиндер басмырлоого кабылганы тууралуу өтүнүч так канааттандырылган эмес. Жалпысынан эл аралык сот келишимдердин 2 беренесин бузганын тастыктап, калгандары боюнча доону колдогон жок. Орусия Украинадагы согушту атайын операция деп Украин бийлигинин жана эл аралык коомчулуктун айыптоолорун четке кагып келет. Булак Назар Ньюс KG. Румын армиясынын жетекчиси Орусиянын ыкмал коркунучуна даяр турууну эскертти. Румыниянын армиясынын жетекчиси генерал Георгий Тавлат 1 февралда Азаттык радиосунун румын кызматына берген маегинде өлкө тез арада жарандык ыктыярчыларга аскердик машыгуудан өтүүгө мүмкүндүк берген мыйзамдык базаны кабыл алуу зарылдыгын айтты. Ал Орусиянын Украинага каршы согушу жайылып кетсе, Румыния ага даяр болушу керектигин кошумчалады. Ооба, Румыниянын калкы Европа биримдигинен, Европанын бардык калкы сыяктуу эле тынчсызданышы керек деди генерал. Жеке мен Орусия Федерациясы ушуну менен токтоп калбайт деп ишенем. Эгер ал Украинада жеңишке жетсе, анын кийинки негизги максаты Молдова болот. Балканда да чыңалууну көрөбүз. Мен Орусиянын президенти Владимир Путин жакынкы келечекте өз саясатын бекемдейт деп божомолдойм. Орусия 2022 жылдын февраль айында Украинага кеңири масштабта басып кирип, согуш коркунучун Румыниянын түндүк жана Кара деңиз жактагы чек араларына жакындаткан. Румыния 2004 жылы март айында НАТОго киргенден 3 жылдан кийин милдеттүү аскердик кызматты жоюп, кесипкөй армия менен резервдик корпусту түзгөн. Украина менен 650 чакырым чек арасы бар НАТОнун негизги мүчөсү болгон Румыниянын учурда 80 миңдей аскери бар. Былтыр ноябрда румын армиясынын башына келген Георгий Тавлат азыркы геосаясий кырдаалда аскерлер жетишсиз экенин жана аны 2 эсеге көбөйтүү зарылдыгын айткан. Коргоо министрлиги сунуштаган армия тууралуу мыйзам долбоору Румынияда бул жылы жергиликтүү парламенттик жана президенттик шайлоонун бир нече айланбасы өткөндөн кийин талкууланат. Булак Азаттык. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация жайгашкан. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо, байланыш номеру +7 925 103 22 77. WhatsApp тиркемесиндеги видео байланыш чыгуундарга маалымат топтоого жол ачат.
Өткөн жылы WhatsApp тиркемесине киргизилген видео чалуу учурунда смартфондун экранын көрсөтүү функциясы шылуундарга жарандардын жеке маалыматтарын топтоого жол ачат. Бул тууралуу Prime агенттигине James Space супераппараттын түзүүчүлөр командасынын башчысы Ваге Закарян түшүндүрүп берген. Анын айтымында, видео байланыш учурунда чоочун адамды экранды көрүүгө кошуу бул адамды үйгө конокко чакыргандай эле, себеби смартфондо бардык маалыматтар барда. Шылуунга экранды көрүү жеткиликтүү болгон учурда ал колдонуучу тууралуу көп маалыматтарды ала алат. Мисалы алгандай банк тиркемелерин колдонот, кайсы дүкөндөрдөн товарларга буйртма берет, кайсыл социалдык тармактарга катталган деген сыяктуу маалыматтарды топтойт деген Закарян. Адис шылуун керектүү маалыматтардын баарын билгенден кийин социалдык инженерия колдонуучуга түрдүү манипуляцияларды жасоо ыкмасын колдонорун же анын аккаунттарын бузуп кириши мүмкүндүгүн эскерткен. Булак Спутник KG. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 4-5 февралда расмий сапар менен Тажикстанга барат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухридиндин чакыруусу боюнча министр Кулубаев коңшу өлкөгө барат. Сапардын алкагында жогорку деңгээлдеги жолугушуулар уюштурулуп, кыргыз-тажик мамилелеринин эки тараптуу маселелери талкууланат. Булак Супер KG. Түндүк Корея дагы бир канаттуу ракета учурганы кабарланды. 2 февралда Түндүк Корея бир нече канаттуу ракета учурду. Ушуну менен Пхеньян бул жумада 4-чү жолу ракетасын учурганы маалым болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын армиясынын башкы штабы билдирди. Ушул аптанын башында Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары Пхеньян суу астында жүрүүчү жаңы канаттуу ракеталарын сынаганын кабарлаган. Түндүк Корея стратегиялык канаттануу ракеталарын өзөктүктүрмө ташууга ылайыкташы мүмкүн экени тууралуу маалымат тараган. 12 мартта Жапон деңизиндеги суу астында сүзүүчү кемеде жайгашкан стратегиялык 2 канаттуу ракета учурулган. Жыл башынан бери Түндүк Корея ушул өңдө 6 сыноо өткөрдү. Былтыр Пхеньян 37 жолу 70 чакты ракета учурган. Көбү Жапония менен Түштүк Корея тарапка багытталган эле. Бунун Коопсуздук кеңештин резолюциялары Пхеньянга баллистикалык ракеталарды жана өзөктүү куралды жасоого тыюу салат. Бирок Түндүк Кореянын жетекчилиги курал чыгаруу Вашингтондун жана анын шериктештеринин кас саясатына туруштук берүү үчүн зарыл деп келет. Булак Азаттык.